Тарықсыз халық таптақыр, тамырсыз халық, тарықсыз халық жерменен жексен болады деп Шайлөбек Дүйшеев ақынымыз жазғандай, қырғыздың санжырасына, қырғыздың тарихына чоң салымын қосқан инсандардың қатарында Мұраталы ағамыздың емгектері мына бүгінгі күні солто саяғыл емес, жалпы қырғыздың тетіге тегибизди жет атабызды тегибизди таанытууда зор салым кошто десек жаңылышпайбыз. Баягы билбегенге Мурат агабыз бир киши болсо бир ааламды башына батырган эң жөнөкөйлүүлүгү менен Кыргызстанды башы көлдөн аягы Ошко чейин кыдырып ушу санжырачылар менен биргеликте көп эмгектерди жасады бул киши. Баягы жаман киши арам киши бир өлөт дейт, ата талбай ошол бойдон түгөнөт. Анткендиги эсте калар иши жок, бул дүйнөгө жашаганын күбөлөп. Ошол өңдү жакшы деле бир өлөт, бирок анын жакшы ишине күбө көп. Сөз сүйрөнсө жашай берет ысымы, анын сөөгүн өрттөп салган күндө үбөлөп дейт. Ансыгандай Мұраталы агабыз ушу кыргыз санжырасына зор эмгектерин калтырып кетти десек жаңылышпайбыз. Азыр эми ошо үзөңгүлөш жүргөн, чогуу сапарлаш жүргөн Саяк санжырасынын мына Баяс бир тууганыбыз баш болгон бир топ өкүлдөрү бул жерге келип отурушат. Азыр эми ошолорго бир туугандарга ушу азыр чыгарар алдында элге айтып коюш биздин парызыбыз болуп атат. Бир тууганыбыздын эми жаткан жери жайлуу болсун. Кудай буйруса артынан ошо баштаган ишин уланта тургандагы кыргыздын муундары чыксын деген жакшы тилек менен Баяс бир тууганыбызды мен келсең мына түндүк, түштүк, батыш, чыгышта чогуу сапарлаш жүргөн мынакей бир тууганыбыз. Азыр сөз кезегин сизге берейин. Ассаламу алейкум, арбаңыздар, урматтуу туугандар. Жана биз менен келген Саяк санжыра коомунун өкүлдөрү бияка чыксаңыздар. Мына бүгүн ушундай кайгылуу күн болуп турат. Оор жоготууга учурадык. Мұраталы Кыйшыков агабыз чын дүйнөгө аккан моюн сунду. Бул киши басып жүргөн энциклопедия. Biz dagы ушу үзөңгүлөш кылып кыргыздын санжыра тарыхын иликтеп, дарай жерди, жийти дубанды ар бир райондо айылдарды кыдырдык. Бул киши өзүнүн артында өлбөс өчпөс кийинки муунга тарыхый мурас таштап кетти. Өзүнүн таятасынын керези боюнча Солто санжырасын 38 жыл жөө жалаңдап, отпускага чыгып алып айылдарды кыдырып, итке таланып, думан атка конуп, 38 жыл ошол Солто санжырасын иликтеп, чоң томдук жазган. Эстекпей Солто баяны деп. Мына Солто элине белек болду. Биз мына 6-7 жылдан бери Саяк санжырасын иликтеп, ушу Мұраталы байкеге 19-жылы жолдук элек. Ар бир район областарды кылып, Саяктын санжырасын иликтеп жүрөбүз. Өткөндө акыркы күнү мына жаан жаап аткан акыркы күнү келип ошол акыркы жолугушум болгон экен. Экөөбүз кучакташып эле ыйлап, анан билдим да. Сен менден кичүү болсоң дагы экөөбүз доспуз деп калган. Мен атым Айтбаев Байыскан, Сыраждин уулумун, өзүм Жумалдын башкалганда айланам, ошо Саяк санжыра коому дегенди, ошо Мұраталы байке болуп чогуу түттөгөнбүз. 43 жылдан бери бул Чеки Саяк санжырасы деген китеп жазып жүргөн, черновой китеби бар болчу. Калган материалдардын баарын ушул кишиге чогултуп берчүбүз. Бул ошол
чоң санжырачы бала айылчынын варианты боюнча дагы өзүнүн таятасынын варианты боюнча дагы Солтоонун санжырасын иликтеген 43 жыл, мына быйыл 44-45 жыл болот. Китебим бүтпөй калдым деп арман кылды. Жок, арман кылбаңыз дедим. Сиз мына 6-8ге чыкмакмын, 25 майдачы. Арман кылбаңыз. Өмүрүңүз өрнөктүү өттү. Кийинки муунга мурас калтырып кетесиз. Сиздин санжыра менен саяк санжырасы түздөлөт. Ошол саяк санжырасынын башаты сиздин туураланган, оңдолгон вариантыңыз менен болот деп. Азыр ошол балдарынан, инилеринин балдарынан сурап атам, компьютерге терилген экен. Бүтпөй алдым, аягына жерин арман кылат. Жок, калганын биз бүтүрөбүз дедик. Акка моюн сунуудан коркуп турду го, байкуш киши. Бирок айттым, сиз деген китебиңизде эмне деген баатырлардын баарын жар салып кыргыз элине тааныттыңыз дедим. Ошол эле Жайыл баатыр, Момокон баатыр, Атаке баатыр, саяктардан Тайлак баатыр, Эрсадыр, Казадыр атабыздын өмүр баянын жазып, Түлкү баатыр, Качке, Иралы эмне деген баатырлардын баарын жаздыңыз дедим. Илгери баатырлар болгон экен, жаш кездеринде кете берген экен, эл четинде, жоо бетинде деп. Найзанын учунда кылычтын мизинде сиз ага караганда жазма тарыхты көп жаздыңыз деп. Бул киши кыргыз эл биримдигинин мүчөсү болчу, 40 руу кыргыз эл биримдиги бар. Ошол жерде саяктын аксакалы санжырасы катары өзүнүн орду чоң эле. Бул дайыма так санжыраны айтып, акыйкаттык үчүн жаман жакшы көрүшүп кеткен күндөрү да болгон. Бирок так санжыраны айтчу. Себептен өзү жөө жалаңдап кыдырып, жаш кезинен бери санжырага дазыккан киши болчу. Санжырачылар ынтымагы, санжырачылар академиясы деген бар. Алардын баары салам айтышты. Санжырачылар Кыргызстандын ар кайсы бурчунан да чукул болуп калды, бара албай калдык. Туугандарына салам айтып, көңүл айтып койгула, арты кайырлуу болсун деп. Кыргыз эл биримдигинин аксакалдары дагы ар кайсы жакта, ар кайсы райондордо, ар кайсы областтарда аткаруучу директори келемдеп аткан. Ошол салам айтып, саламдабайын жиберип, ошол туугандарына, бардык саяк элине кайрылды. Биздин атыбыздан сүйлөй бериңиз деп. Алар дагы ар кайсы регион, ар кайсы жакта болуп келе албай калышты. Азыр ошол саяк санжыра коому келдик. Анан бул Мураталов айкенин негизи эмгегин айта берсек, ат көтөргүч. Бул ушундай жазганынан жазбаганы көп. Өткөндө арман кылганда айттым. Ой, YouTubeга далай түштүңүз, телевизорге далай түштүңүз. Кандай эмелердин баарына түштүңүз, сизди эл тааныйт. Ол казак кыргыздын санжырасын айткан киши болчу да. Анан саяктын санжырасын чынын айтканда бейиши болгур, жаныңыз жаннатта болсун. Саяк санжырасында астына ат салдырбаган, төгөрөгө төрт келген ушундай кыйын тарых тиликтеген чыныгы санжырачы болчу да. Анан баштаганыбыз ошол 19-жылы саяк санжырасы түптөн электе эле баштаганбыз. Ошол саяк санжырасын түптөөгө катышкан бирден бир киши Мураталы Кыйчыков. Мен оң жагымда турган Камчыбек Ажы Исраилов, мына ол телефонго тартып аткан Айбек Шамшыкеев, жана коомдук ишмер Эмил Каптагаев дегендер. Анан Алмаз Мукаев деген бар, ал Магаданда жүрөт. Кудай таалам Мурат байке кечирип коюңуздар. Акыретиңиз табат кылсын. Ыйманыңыз акыретке жериң жолдош болсун. Аллах Таала кабыр азабынан, өр азабынан, тозок отунан сактасын. Жаныңыз жаннатта болсун. Сиз деген кыргыз эл үчүн, кыргыз тарыхы үчүн көнөргүс артыңызда эмгек калтырып кеттиңиз. Ош мүркен. Кечирип коюңуздар эми. Жанына жүрүп, аябай бир туугандай киндиктеш болуп калыптырбыз. Азыркы сөз Жазуучулар союзунун мүчөсү, милициянын отставкада полковниги, 40 руу кыргыз санжырасын кыргыз элине алып чыккан санжыра программасынын негиздөөчүсү жана алып баруучусу, кыргыз казактын санжырасын баардыгын айткан Тынчтык Калыкович Карбышевовго берилет. Урматтуу замандаштар,
өлім айтып келбейді екен. Бұл біз үшін чоң жоғалту болды. Ол жерде аға туғандар илеп тұрады. Бирок біз сол 40 жылдан бері өкөбүз тең элекенбиз. Эл кыдырып жүргөн адамдарбыз. Бир туугандай эле болуп калганбыз. Байыбыз бир, пикирибиз бир болуп. Анан мен ойлойм да бул киши байлык жыйнаган жок. Бул киши кыргыздын санжырасын жейди. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Бирок баары бир кесипти тандап экен адам өздөштүргөн. Бирок Мурат алымыз, Мурат Тобаев. Мурат өтө оор жүктү өзүнө кабыл алып. Кыргыз тарыхы, кыргыз санжырасы бул жөнүндө ооз сөз эмес. Муну кыдырып, изилдеп, сырды сыдырып, кырды кыдырып жүрүп, аны айтып атпайбы өзү. 38 жыл болуп, 38-40 жыл болуп калыптыр бизге. Шуну кыдырып жүрүп, элдин тагынан алып, агынан алып жазганыбыз. Мурат Алы болсо ушул жагы өрөнүн жазып кетти. Бул байлык жыйнаган жок. Элдин ыраазычылыгын, кубанычын, батасын алды десек болот. Мурат Алы жаңыдан баштап келатканда айтчу эле, тынчтык мен өзүм эле чуркай берем. Күйüm колунда тыйын болбосо, жанагы башты бар эмес беле, билеген. Салып алып, жүрчү элем тынчтык. Сен кандайсың дейт, айтым экөөбүз окшошпуз. Значит, экөөбүзгө Алла Таалам берген экен. Кыргызды бириктирүү, кыргызды ынтымакка чакыруу бул санжыра башталат. Санжыра, атетикти сүрүштүрүү. Мен ойлойм, мына ушуну Мурат Алда туура түшүнөт. Колунда жок болсо дагы издеп, чуркап жүрүп, ушуну жазып калтырды. Мына ушул жерде отурган элдердин көпчүлүгү келбей калса дагы Мурат Алынын өтүп кеткенин көрүп абдан капа болуп болуш керек. Мурат Алы баягы колунда бар алтынын баркы жок дегендей эле адам болду. Бул негизи эмгеги сиңген адам десек жаңылбайбыз. Биздер ага тууган болуп калдык. Биз дагы ичибиз күйүп жаман катуу болуп турат. Мурат Алы, мен деле айтып калам. Дагы бирдеме айтсаңыз десе, аны жазганда айтабыз сырлары деп. Мурат Алы экинчи китеп жазмак. Аны жазбай кетти. Канча сыр ачылбай калды. Канча дагы биз кыйналып, эми дагы издейбиз ошону. Мурат Алынын колунда менимче даяр болуп чыгабыз. Бул изденүү да. Айтарым эмне туугандар? Мурат Алы бул биздин колубуздагы алтын экен. Муну өтүп кетет деп ойлоп атпыз. Ушундай адам өтүп кетти. Биз чоң жоготууга учурадык, чынын айтып. Чоң жоготууга. Кыргыз элин биримдигинин, ынтымагын, тынчтыгын сактаган ушу санжыра. Ушуну айтып берип, канча элдер чогултуп, курултай чогултуп, канча туугандары таптык. Канча келип ушул жерден биз кучакташып көрүшүп отурабыз. Канча тоюңарда болдум мен дагы. Канчалык ыраазычылык болду. Мен ойлойм, аз да болсо Мурат Алы кыргыз элинин тарыхына, санжырасына чоң салым кошду деп ойлойм. Мунун урпактары унутулбай калат. Айтарым эмне? Кыска эле айтайын айнажа. Мурат Алы жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, жаны жанаттан берсин. Азыркы сөз Кожояр саяк ичинде Кожояр коомунун аксакалы, мурунку төрагасы Адыл ага берилет. Кыска эле сөйлөйм. Кыскара сөйлөйм. Мен Мурат Алы менен чогуу жүргөн деле жерим жок, бирок Мурат Алынын ушундай жөнөкөйлүгү, токтоолугу, анан ушу санжыраны жакшы билгендер аябай бизде. Кубанып отурат. Дарай сөзүн уктук, санжырасын уктук. Дайыма мен көп сүйлөй албайм, санжырачы эмесмин. Мурат Алыга жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, билип билбей калган күнөөлөр болсо Кудай ичип ишин берсин. Азыркы сөз ошол тогуз тора боюнча чоң санжырачы Жалдуу Кабанын урпагы Актербин Жаанбай Күпөбаевга сөз берилет.
Бул киши да экөө ынак болуп Санжыраны аябай сүрүп жүрүшчүлөр. Амансыздарбы бир туугандар. Мурат Аалы менен эми биз 91-жылы, 2021-жылы 11-июндан бери таанышпыз. Досум экөөбүз Тогусторого Байыскан, Камчы Куданы, Үсөн Момункулук деген төртөөнү алып барып Тогустoro менен тааныштырып, бул иши Алтоокду кандырсаңар, Алтооктун небереси, мен Жалдуу Кабанын ак терисинен болом, ак тери, боз тери, эң тери деп коет. Ушул күнгө дейин экөөбүз ынтымактуу болуп барып, мен иштеген жерге барып 1 саат, 2 саат отуруп, Байысканды ээрчитип алып экөө наркы беркинип сүйлөшүп турчу элек. Эми биз үчүн аябай чоң жоготуу болду. Бизге абдан кыргыз элин үчүн абдан жоготуу болуп атат. Санжыра боюнча абдан кенч эле Тогусторого барганда аябай сүйүнүп, ушул экил биздин кыргыздардын жайлоосу болгон турбайбы? Чүй деген бул кыштоо болгон турбайбы деп көп жакшы нерселерди айтчу да. Анан өзү менен өзү көп Санжыранды алып кетти, айтылбай калгандары калды. Эми үй бүлөсүнө, ага туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Эми жаткан жер жайлуу болсун, бейишинен берсин Кудай. Үзөң бүлөс замандаш досу, тең тушуу. Экөө асык кеч болуп мени көп жерден бөлүп коюшчу, себептен экөө тең туш болчу да. Көлдүн санжырачысы, Көлдүн санжыра боюнча координатору Камчыбек ага Ысырайыловго сөз берилет. Assalamu alaikum. Bir tуугандар. Бүгүн өтө оор жоготуу болуп турат. Айрыкча ошо кыргыз элине, кыргыз санжырасына. Биз Мурат Аалы Байыскан болуп, ошо биздин команда болуп, 19-жылдан бери карай топтур. Саяк санжырасы менен бирге эле кыргыз санжырасын дагы чогуу издедик. Биз көлдүн кең суусунан баштап Исфанага чейин, азыркы Разаковго чейин, Лейлек Баткен, биягы Таласка чейин бардык областтарды кыдырдык. Көп айылдарды кыдырдык, көп элге жолуктук. Анан мукемдин бир артыкчылыгын айтайын. Кай жерге барба, ошол жерден баягы сурашабыз да санжыраларын, ата тегин, каяктан ким. Сурашып отурсаң унчукпай отурат да, бирок эптерин алып чыгат. Анан карап отуруп туруп анан бир убакта ошол үйдүн бала чакасын айтып берет. Бул чындык. Мына ушундай киши болчу. Мурат Ааладын кылган иштеринин бирөөнү айтып берейин туугандар. Бизге санжыра группасы бар. Группага чыгып бир суроо берди. Анан мага өзүнчө суроо берди. Камчыке көл жактан Доржу дегенди тапчы деп. Ооба, Доржу деген бар. Менде бул катаган саяктардын ичинде, менде бул ичинде бар Доржу деген. Десе көрсө ошо 200 жыл мурун Момохон Баатырдын бир багып алган баласы Таржы деген болгон экен. Таржы Доржунун бир тууганы болгон да. Таржы, Доржу, Саяк таап алды деген төртөө ошо менде кулдардан болгон. Мына ошол эки бир тууган ажырашып төртөөнүн ичинен бирөө Солтоонун ичинде калып, Солтоо тукуму болуп жүргөн экен ушул заманга чейин. Таржы. Мына ошол бир туугандарды табыштырдык. Ошондо ушундай майрам болду балыкчыда, бир кафеде. Ошол именно 4 атанын балдары, келиндери баары чогулуп туруп сүйлөшкөндө
ушундай бир туугандар окшоштуктар чыкты да. Өңдөрү, түстөрү, характерлери Кудай атоо баары бир генде болот экен да. Анын арасынан чыкты, жок биз солто эле боло берет. Сен солто боло бер. Маадимиктен ким болсоң ошол, бирок гениңди, каныңды бил. Бирок баары макул, ошо ушунчалык бир ыраазычылык болду. Ошо таржы доржулардын ортосунда Мурат Алыга ушундай баталарын берди. Биз жанында жардамчылар болдук. Бирок мындай иштерди биз көп кылдык. Көп туугандарды табыштырдык, туугандар. Санжыранын эч кандай зыяны жок, Санжыра бириктиргенди гана билет. Элди бириктирет, башты бириктирет, бир туугандарды тааныштырат. Ошо жет атаңарды билгиле, жет ата өтмөйүн деген, үйлөнгөнгө болбойт деген сабактарды өттүк. Мына ушул убакта деле жүрүп атабыз, бирок эң көп нерсе Мурат Алы менен кетип калды. Айла жок. Баягы жакшынын баркы өлгөндөн кийин билинет деп, бул бекер эмес экен. Айла жок, тагдырга баш ийүүгө туура келет экен туугандар. Мурат Алынын болки чыкпай калган китеби чыгыш керек. Колдон келген жардамдарды кылабыз. Жалпы саяк туугандар, жалпы эле кыргыз эл биримдигинде кыркыруу туугандардын баарды билгендери бар. Мурат Алы үчүн аябай кейип, көңүл айтып атышат. Айланайын бир туугандар, Мурат Алы жакшы адам болчу. Эме Мурат Алымдын ошо Кудай Таалам ушу сурагын жеңил кылсын, жанын жаннаттан кылсын. Элибиз аман, журтубуз тынч болсун. Ушу Мурат Алыдай дагы бир жакшылар арабыздан, ушу тукум укумдарынан бир туугандарынан чыгуусун тилейбиз Кудайдан. Барыңыздар, аман болуңуздар. Азыркы сөз саяктын улуусу Байболот Баатыр жортулчу. Өйдечектин баары ошо өйдечектин өкүлү Аксакал Кыдыр Садар агабызга берилет. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн кыргыз эли чоң жоготууга учуп турабыз баарыбыз. Анан айта турган сөз ушу, бул киши басып жүргөн тарых Санжыра эле да. Кайсы жерде эмнени сурасаң, ойлонуп тургандан кийин, мындай болчу депчи. Да анасын айтып койчу да. Анан буйруса ушу китептерин чыгарабыз. Мынакей элдин көзүнчө айтып коелу, чыгарабыз, жазгандарын алып туруп чыгарабыз буйруса. Жакшы тилек айталы. Анан арты кайрылуу болсун. Тууган туушкандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Санжыра элде болсун, эл ичинде бизде болсун, эл тынч болсун. Ушундай жакшы адамды бүгүн ээсине берип атабыз. Арты кайрылуу болсун. Кадимки Кыргызда Тунгатар саякта бала садыр, эр садыр, кан садыр дегендин тукуму. Ошо кан садырдын уулу Султангелдиден болгон ошол атабыздын дагы өлгөндөр бакталмайын, тирүүлөр даңкталбайт дейт го. Арбага ыраазы болсун десе, эр садырдын айкелин орнотуп, ошонун илимий иш-чара конференцияларын уюштуруп, өткөндө Коргонуна барып келдик. Ошо урпагы Анырбек байкеге берилет сөз. Ассаламу алейкум. Урматтуу бүт туугандар. Мусулмандан акызы бешөө. Ошонун бирөө мусулман бир тууган акыркы сапарга узаганда жаназасына келүү. Ата бабаларыбыздан келаткан, илгертен келаткан салт бар, топурак салуу деген. Убагында ата бабаларыбыз атка төөгө артып топурак салып, мүрзөлөрү азыр сак мүрзөлөрү деп, ошол түпкө атабыз сактар деп тарыхта айтылып калды. Чын-чынына келгенде ошол саяк уруусунун түпкү, жолбозо кыргыз улутунун түпкү аталары болот. Ошонун негизиндагы тарыхый маалыматтар менен сактап калган ошол мүрзөлөр болуп калды. Тарыхта болбосо кыргыз элибизде канча деген эрлер, канча деген баатырлар, кандай гана таланттуу адамдар өткөн жок. Бирок ошолордун ким экендигин кийинки муундарга жеткирген Мурат Алы акебиздей санжырачылар, тарыхчылар болду. Тарыхтын атасы деген Геродот дагы Санжырадан алган.
тарыхты бардык тарых маалыматтары Санжирадан келип, анан кийин тарых маалыматтары болуп китеп барактарына түшүп калат. Ошол китеп барактарына түшүрүп, элге кызмат кылган Мурат Аалы акебизди бүгүн акыркы сапарга узатып турабыз. Акебиздин кылган мээнетин, мамлекетибизге, элибизге, Санжырага кылган канча эмгектерин алдыдагы бир туугандарыбыз айтып кетти. Мен аларга кайталап олтурбайын. Аллах Таала ушул кишинин кылган эмгектерин кыяматта сооп айлантып, кетирген кемчилик каталарын кечирген болсун. Элибизге, мамлекетибизге бир тууганчылык болсун деп ушул иштерди жасады ал киши. Жакшы ниетте 5 убак намаз окуган такыба киши эле. Мен ал киши менен чогуу намаз окуп, бир жолу сапарга чыккам. Ал кишини өтө жакшы билбесем дагы, мен ал кишинин намазкер экенин жана туура Санжыра айткан киши экенин өз көзүм менен күбө болгом. Эми бул жерде туугандары, жакын туугандары, бир туугандары турасыздар, балдары, кыздары, сиздерге Аллах Таала сабыр берсин. Актан арыктан суу агат деген Мурат Аалы акебиздин уул кыздарынан, урпактарынан, бир туугандардын урпактарынан Мурат Аалы акебиздей санжырачы, ушундай тарыхка, элге, жерге күйгөн мыкты инсандардын чыгуусун Аллах Таала насип кылган болсун. Мурат Аалы аке жаткан жериңиз жайлуу, топураңыз торко болсун. Кабыр азабынан, тозоготунан сактасын Аллах Таала сизди. Сурактарыңызды жеңил кылып, эсеп китебиңизди оң жагынан берүүнү Аллах Таала насип кылган болсун. Рахмат. Рахмат. Мынакей бир тууганыбыз мынакей чогуу жүргөн ошо бир тууганыбызга бир туугандан артык аралашып жүргөн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бир туугандардын атынан сиздер да аман болуңуздар, бар болуңуздар. Мындан аркы Мурат байкебиздин бүтпөй калган иштерин, жанакы жазылбай калган китептерин чоң ишенич бар. Ушу сиздер жазып аягына чыгарасыздар деп. Сиздерге Кудай Таалам күч кубат берсин. Кыргыздын Санжырасын, тарыхын дагы иликтөөдө сиздерге Мурат байкебиз Kalmak